Урматтуу мусулман бир тууган. Акыйкат, адал. Бул жерде да көңүлүңүздөрдү буруучу урматтуу мусулман бир тууган. Мындан 900 жыл мурда Египеттен ажылар ажга жөнөттү. Албетте билесиздер, ал жерде Египеттен барганда жер ортолук деңиз, Кызыл деңиз менен Суэц каналдан кемеге отуруп жөнөйт. Бир аксакал ажыга кубанып жөнөп, өзүнүн капчыгында 13 дирхам тыйыны бар экен. Күмүштөн болгон 13 тыйыны. Кемеде салып жатса, кемеде ойноп жүргөн bir maymul келет аксакалдын капчыгын алып, жогоруга чыгып алып, аксакал ойгонсо, капчыгы маймылдын колунда экен. Маймыл карап анан капчыкты ачып турдагын, bir дирхамды аксакалга аргытат экен, экинчини сууга аргытат экен. Бирөөсүн аксакалга аргытат экен, экинчисини сууга. 13 дирхамдын 7 дирхамы чалдын колуна келип, 6-сы бар сууга кетиптир. Ыйлап, ажыга деп жыйнадым эле. Канча жылдан бери сактап жүрдүм эле. Кайгырып ыйлап отурса, ажы башчы келип аксакал эмне болду десе, эмне болмок? О, маймылды карабайсыңбы? Маймылдын чыккан жерине чыга алган жокмун. Жогоруга чыгып моонтуп салды менин акчамды дейт. Аксакал ажы башчы айтыптыр, "Не иш кыласыз аксакал?" десе, "Мен сүт сатам" дептир. Сүткө суу кошо белеңиз десе, "Ооба" дептир. Андай боло турган болсо, суудун акчасы сууга кетти, сүттүн акчасы сизге келди деп. Урматтуу мусулман бир тууган, адал жешибиз керек. Арам оокат эч качан азык болбойт. Буйрбайт эч кимге. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кебирлер Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ушундай мечитинде ваз кылып минбарда сахабаларга дарс берип жатса, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сахабалар арасында факирлар бар, кембагалдар бар, колунда жоктору бар. Бир кембагал байкуш отурса, жанына бир бай келет да, бай отурган жерге кембагал жанына келип отурса, бүгүн да ошондой кээ бир инсандар бар. Жакшы кийимин тарта калып, кембагалдан бир аз эме алыстаганда пайгамбар муну көрөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам көргөндөн кийин айтат: "Сен эмне? Жаныңа бечара кембагал келген кезде кийимиңди тартып, өзүңдү алыстап калдың. Эмне анын кембагалчылыгы өтүп калабы? Же жаман кийими сага жугуп калабы?" дейт. Деген кезде мусулман катасын билип, мойнуна алат да: "Я Расулаллах, жанымдагы мусулман бир тууганыма байлыгымдын жарымын түштүм" дейт, бердим дейт. Ушул мечитте отургандар күбө болсун, ушул байлыгымдын жарымын мусулман бир тууганыма бердим дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул бир тууганыңдын жарым байлыгын кабыл алдыңбы десе, кабыл албайм дейт. Эмнеге албайсың десе, мен да буга байлыгын кабыл алып, буга окшоп текебир болуп калбайм дейт. Буга окшогон бой көтөрүү мага жугуп калбасын дейт. Алланын бергенине шүгүр кылалы. Дос издегенге Кудай жетишерлүү. Душман издегенге нафсың жетишерлүү. Байлык издегенге каниет жетишерлүү. Үлгү издегенге өлүм жетишерлүү. Кимге бул нерсе жетишпесе, ал адамга дозок жетишерлүү. Урматтуу мусулман бир тууган, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан бир хадис. Бул хадисти угуу үчүн бир пайгамбарга салават. "Ман истамалнаху ала амалин фаразакнаху." Пайгамбар айтат, кимди бир ишке алсак, бүгүнгө да тиешелүү бул хадис. Ким бир жумушка орносо, фаразакнаху ризкан, ишке алгандан кийин ошонун маянасын берсек, рызкысын берсек, фама хаза ба'да залик фа хуа гулул, ошо айлыгыдан ташкары алганы бардыгы ал харам дейт. Сен жумушка разы болуп кирдиң. Эмнеге пара алып атасың, жемкордук кыласың десе, айлык жетишпейт дейт. Жетишпесе иштебе. Эмнеге кабыл алдың? Киргиче пара берип кирдиң. Жайгашып алып анан ашыкча албайсың. Кээ бирлер айтат: "Эми бул пара эмес, устаз бизге шоколад берип койду" дейт. Же болбосо белек берди, башка берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде айткандай, атаңдын, энеңдин үйүндө отурса, сага шоколад алып келмеппи? Урматтуу мусулман бир тууган,
Masele kayda bara жатып барыңар түшүнүп атасыңар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: "Туфтаху абуабул жанна яумил иснайни ва яумил хамис." Бейиштин эшиктери дайым дүйшөмбү күн бейиштин эшиктери баары ачылат экен. Фаюгфар ликулли абдин ла юшрик биллахи шей'a. Алланын жалгызлыгына, барлыгына, бирлигине шерик кошпогон, иманы бекем болгон бардык адамдын Аллах күнөөсүн кечирет экен. Илля ражулан. Бирок Аллах бир кишилердин күнөөсүн кечирбейт. Ким ал киши? Кана байнаху ва байна ахихи шахна. Bir musulman bir tuğanı menen uruşkan, же араздашкан. Musulman bir tuğanı menen, agası menen, taykesi menen, baykesi menen, koşnası menen bir musulman menen uruşup, arazdaşıp жүргөн adamdın günөөsүн keçirбейт экен. Эмне үчүн? Fayqal anziru hadayni. Allah aytat экен, бул экөөнү шашпай тургула. Булардын günөөсү keçirilбейт. Hatta yastaliha. Bular өздөрү жарашмайынча. Bular birbirini keçirmeyince Allah'ın aslında bularga keçirim yok deydi. Anziru hadayni hatta yastaliha. Toktat kula bulardı. Eköğü öz ara keçirmeyince birbirini arasını oңдомойынча. Hurmatlı Müslüman peygamber bul eköğü keçirilbeyt, birbirini keçirmeyince degen sözdü peygamber 3 jolu kaytaladı. Har düşenbi günü, beyşenbi günü beyiş eşikleri açılıp Allah Teala Allah'ın barlığına, birliğine, жалгызлыгына şerik koşmagan bardık bendenin günөөsүn keçiret eken, birok birbirine arazdaşıp, salamdaşpaştan, bardı keldi kılbastan bugün agası inisiden, ejesi singdisinden, baykesi taykesinden, kudagıydan arazdaşıp süйлөшпөй жүргөндөр бар. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, Kudaydan korkalı. Allah'ın keçirimin kalay turgan bolsak, birinci birbirinizi keçireli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem